15 апрелге караган түнү сурак берүү үчүн Чүй ОИПке жеткирилген укук коргоочу Рита Карасартова 48 саатка камалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Мунун алдында анын үйү тинтүүгө алынган. Бул жөнүндө укук коргоочу өзү Фейсбукка жазган. Тинтүү учурунда ал дүкөндө жүргөнүн билдирген. Карасартованын кызы Касиет Мамырбайдын айтымында түндө алардын үйүнө 12 киши келген. 3-өө куралчан жана бет капчан болгон. Ал тинтүүгө келгендер электрондук буюмдарды жана документтерди алып кеткенин билдирди. Тинтүүдөн бир нече саат мурда Карасартова өзүнүн Facebook баракчасына активист Элекмат Куреновдун катын жарыялаган. Анда Куренов негизинен жакындары менен туугандарына кайрылып, мындай абалга кептелгени үчүн алардан кечирим сураган. Карасартованын айтымында каттын тексти мурда эле жазылган. Куренов катты аны менен бир нерсе болсо же кармалса жарыялоону өтүнгөн. Активисттин жакындарынын айтымында Куренов 10 апрелде Дубайда жоголгон. Азырынча Кыргызстандын бийлиги Куреновдун жоголушу боюнча да, Карасартованын үйүндөгү тинтүү боюнча да расмий комментарий бере элек. Бирок ага чейин облустук милиция жапырт башаламандыктарды уюштуруу шеги менен Куреновдун эки тарапташы кармалганын билдирген. Тергөөнүн версиясына ылайык, кармалгандар курамында мурдагы саясий ишмерлер жана жаранык активисттер бар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болгон. Милициядан алардын максаты Кыргызстанда жапырт башаламандыктарды уюштуруу жана мыйзамсыз акцияларды өткөрүү болгонун билдиришти. Кармалгандардын бири Куреновдун видео кайрылууларын акчага монтаждап жүргөн оператор кыз болгон. Кармалган эки жаран тең убактылуу кармоочу жайга киргизилди.